Урматтуу коллегалар, дагы айтып кете турган бир нерсе бар да, ооба туура, мен коллегаларым эки тараптан туура болуп атат. Дачалардын эки маселеси бар. Легалдашуу маселеси, анан экинчи дачалар ошолорго каршы болгондо экинчи топ бар. Ал жерде деген биоразнообразие деп коет, ошол жаныбарлардын өсүмдүктөрдүн нерселери сакталып кетеби деген маселе көтөрүлүп атат. Бирок ошол эле убакытта айтып кете турган, мисалы бүгүнкү күндө Бишкектин ылдый жагында деген Молодой гвардия менен кеткенде объездной жол кеңейип атат. Бул жакшы нерсе мамлекет тарабынан. Алмаз Акунжанович туура нерсе болуп атат. Буну бардыгыбыз колдойбуз. Шаар кеңейип атат. Бирок ошол эле убакытта ошол жолдун боюнда жашап калган буга чейинки 20-30 жыл жашап калган биздин жарандар бар экен. Арасында ооба эми захватчиктер деп айтып атышат, ортодо деген мыйзамсыз куруп калган үйлөр деп атышат. Бирок тех паспорты бар, арасында кызыл китеби бар адамдар да бар. Мисалы мен биринчи май районунан 22 үй ошол жолдун боюндагы жарандарыбыздын үйү жокко чыгып сүздүрүлүп өткөн да. Свердловский райондо андан да көп. Аякта мыйзамсыз курулуштар деп атышат. Эми бул өкмөт тарабынан. Бирок ошол адамдардын укуктарын сакташ керек деп ойлойм. Анан өкмөт буну караштырабыз деп кечээ сүйлөшсөк, ооба биз деген жанагы госипотечный компания болобу, эми бекер эмес, бирок орто жолдон бир какой-то мындай компромиссный вариантты издешебиз дейт да. Ошондуктан бул маселени да эске салыш керек деп айтып кетиш керекмин да. Рахмат.